Assalamu alaikum dostlar. Өмүрбек Шеркешевич кече күнү интервью бериптир. Аны биздин Facebook'тагы, Instagram, Twitter'деги баягы прогрессивдүү деген Өмүрбек Шеркешевичтин тарапташтарынын баардыгы тим эле бул Өмүрбек Шеркешевич тим эле алдыга ушундай көрөт. Тим эле биз 50 жылдан кийин ушундай болобуз. Биз азыр кыйналып жашап туралы. Бул баягы алдыны көргөн саясатчы деп тим эле макташып атат. На самом деле, если по-честному сказать, бул жерде мындай да. Өмүрбек Шеркешевич биздин саясий алипте 30 жылдан бери жүрөт да. Өмүрбек Шеркешевич тараптан баягы оппозицияда жүрүп, мен эле президент болом, мен эле татыктуумун, менден башка оппозиционер жок деген өңүтүн көрүп, анан кийин элдин астына чыгып, баягы элчи болгондон кийин кандайдыр бир жүзүн сактап калыш үчүн баягы ушундай приемго барып атат да. Бул приемго алданышып биздин көп адамдар бул Өмүрбек Шеркешевич 50 жылга алдыга көрөт экен, укмуш экен деп баягы тарыхты биз буйруса кайра жандандырабыз, биз укмуш болобуз деп элдер аны жешип алат дагы, анан кийин ошол идея менен жүрүшө берет да. Негизи алып көргөндө Кыргызстандын азыркы акыбалы, Кыргызстандын азыркы жашоосу, кыргыздардын негизи эле кыргызстандыктардын көчөт энтип башка өлкөлөргө барып мигрант болуп, кээ бирөөлөр кул болуп кетип атат. Ошол жагдайларды кандай жол менен чыгууну, ошол жолдордон кантип арылабыз? Сот системасы мисалы азыр бүт баардыгы өлүп атат. Азыркы эки достун кылып аткан саясатын көрүп алып, көргүң да келбейт да. Ушундай иренжисиң да. Анан кийин эптеп бир креслого жеткенден кийин эптеп элди алдаш үчүн баягы Байсалов дагы убагында укмуш нерселерди айтып келген, тим эле өзүнчө эле демократ. Анан кийин азыр Өмүрбек Шеркешевич ушундай бир эки жүздүүлүк кылып, элди баягы бийликке кантип жардам берип, ошол позицияга өткөндөн кийин айтыш керек да. Анан бийликке жардам берүүнүн бир жолу бул ошо философиялык ушундай саясий прием бар да. Буйруса кыргыздар келечекте дейт, тим эле Россиянын баарын басып алып укмуш болобуз. Бирок азыр силер көчө шыпырып, балдарыңарды миграцияга дайындап, Кыргызстанда болуп аткан билим берүү системасы, сот системасы, бардык системалардын баары талкаланып калып атат. Аларды карабай тургула, силер балдарыңардын баардыгын миграцияга жибергиле, укмуш болобуз, келечекте ушундук болобуз. Мен азыр посол болуп Германияда пенсияда сонун болуп жашап жүрө берейин. Мен Өмүрбек Шеркешевичти саясатчы катары жакшы билем, жана анын ошо идеялары жакшы деп айтып келем. Бирок сынды туура кабыл алыш керек да. Минтип эки жүздүүлөнүп, бийликке кантип жардам берип, элди кантип алдаш керекти, ушундай бир күчтүү саясий приемдорду колдонуп алдагандан көрө сиз жакшынакай эле барып Германияда эс алам деп атасыз, барып ошол жакта айлык алып, Германиянын таза абасын жутуп, ошол жактын сонун условияларында жашап жүрө берсеңиз болмок да. Бирок минтип элди алдап, бийликке кошо жардам берип, бийлик элди кандай алдап атканына көмөк көрсөтпөстөн, жок дегенде унчукпай ошол жакта жүрсөңүз жакшы болмок да. Ошон үчүн Өмүрбек Шеркешевич мындай приемдоруңуз баягы өзүңүздүн муунуңуздагы элдерге иштеши мүмкүн. Алар баягы көнүп калышкан. Биз келечекте мындай болобуз, биздин арткы жашообуз баатырлар болгон, анан укмуш болгонбуз. Азыркы настоящее время, вот азыркы убакытта биз мигрант болуп атабыз. Биз кордук көрүп атабыз. Кыргызстандын жарандарынын баардыгы эптеген жашоодо жашап атат. Анын баардыгы ошол бүт баардыгы талкаланып аткан системалардын аркасында болуп атат. Коррупциянын аркасында болуп атат. Ал нерсенин баардыгына алаксы кылып, бийликке жардам берип, ошол приемдоруңуз менен элди алдагандан көрө сиз жакшынакай эле барып, пенсияга чыгып, ошол жактан жашооңузду көрүп, жашооңузду уланта бериңиз. Биз жаштар баардыгыңыздарга кайрылып кетет элем, биздин азыркы жаш муун мындай нерселерге алданбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн билимибиз бар, биз ар жак бер жакты көрүп атабыз. Мындай саясий приемдорго алданып,
бийликтин ушундай кетирип аткан каталарын ачык айтып, ошол адамдарды, ошого жардам берип аткандарды ачык айтып, коркпостон көргөзүш керек да. Рахмат барыңыздарга.